Абу Хурайра риваyatkан хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: чындыгында жалгандуу жылдар келет. Адамдар жалганчыларга ишенип, чынчылдарга ишенбей калышат. Саткандарга ишенип, ал эми ишенүүгө татыктуу болгон адамдардан шектенип калышат. Ал эми сөздөрдүн ээлери начар адамдар болот. Андан ал начар адамдар кимдер деп сураганда, ал мамлекеттик иштерди жетектеген акылсыздар деп жооп берет. Чындыгында эле азыркы күндө бийлик тактыларын ээлеген ыймансыз адамдар жок эмес. Хузайфа ибн Аль-Яман риваяткан хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: акылсыз адамдын акылсыз уулу эң бай жана бийликтүү адам болмоюнча кыямат кайым болбойт. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн демекчи, азыркы күндө бул сөздөрдүн чындыгын өз жашообузда көрүп эле жүрөбүз. Абдуллах ибн Амр, Аллах андан разы болсун, айткан: кыямат кайым жакындаганда эң жаман адамдарды көтөрмөлөшүп, ал эми жакшыларын төмөндөтүшөт. Анын белгилеринин бири болуп, алар көп сүйлөйт, бирок иш амалдарында кылышпайт. Умар ибн Аль-Хаттаб, Аллах андан разы болсун, мусулмандардын бийлик тактысына 200 адамдар келерин да айтып өткөн. Бул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам акыйкат айткан сөздөрүн бүгүнкү күндө чындык экенин көрүүгө болот.